Казакстандын IT кызматтарынын экспорту жыл аягына чейин $500 миллиард жетиши мүмкүн. Астана Хабтын жетекчиси бул жаңы тенденцияны өлкөдө ири чет элдик компаниялар менен биргелешкен ишканалардын көп санда ачылышы менен байланыштырат. Бүгүнкү күндө бул уюмдун эл аралык технопаркынын базасында алардын саны 300-дөн ашты. Бул Хабтын катарына катталган бардык резиденттердин 1/4 бөлүгүн түзөт. Магжан Мадиевдин айтымында алардын IT өнүмдөрүн колдоп өндүрүш жолуна киргизүү жана тышкы рынокко чыгаруу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Образовательные программы во всех Өлкөнүн бардык аймактарында билим берүү программаларына мобилдик долбоорлордун ээлерин колдоо жана стартаптарды жакшыртууга байланыштуу бир катар программалар ишке кирди. Биз Борбордук Азиядагы, Монголиядагы, Азербайжандагы, Грузиядагы Google for Startups өнөктөшпүз. Бүгүнкү күндө акселерация программасына аталган өлкөлөрдүн бардыгынан стартаптар түшүп жатат. Биз аларды Казакстанда гана эмес, Астанада өнүктүрөбүз. Биз долбоордун мыкты авторлоруна 6 айлык программаны үйрөнүп, дүйнөлүк IT бизнестин борбору катары таанылган Силикон өрөөнүнө кайтып мүмкүнчүлүгүн сунуштайбыз. Ал жерде биз Борбордук Азиянын өзүнүн IT хабын ачууну колдодук. Бизнеса на 6-месячную программу. Там мы поддержали открытие собственного IT-хаба центральноазиатского. Бул жаатта өткөн жылы аталган тармактын ата мекендик кызматтарынын экспорту 5 эсеге өсүп, $300 миллион ашканын белгилей кетүү керек. Анын жарымына жакыны Астана Хабтын үлүшүнө тиешелүү. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында эле технопарктын катышуучуларынын кирешеси $161 миллиард жеткен. $31 миллиард инвестиция тартылды. Магжан Мадиев ошондой эле президент тарабынан жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруунун алкагында Астана Хаб ишинин артыкчылыктуу багыттарына токтолду. Биринчиден венчурду каржылоонун көлөмүн көбөйтүү, башкача айтканда инвестициянын бул түрүнүн жаңы механизмдерин түзүү. Биз стартап долбоорлорубузду жана компанияларыбызды көбүрөөк каржылоо үчүн ар кандай фонддорду жана каржы институттарын тартабыз. Бул максатка жетүүнүн бир жолу. Биз адамдык капиталды арттырууга да аракет жасайбыз. Вторая — это увеличение человеческого капитала.